Баткеннин жолу, короче. Эки планетин 200-ке жарышам дегендер болсо, Баткенге келдилер. Бул видеодо эки жигиттин өмүрүнүн акыркы секундтары көрсөтүлөт. Алар Ош Баткен жолунда бара жатып, Мерседес унаасынын ылдамдыгын саатына 240 чакырымга жеткирген. Жол инспекторлору рулду башкара албай калган айдоочу ошол жерде мүрт кетип, жүргүнчү ооруканада каза болгонун айтышты. Маалыматка ылайык, кечээ 19 январда бул жол менен саат 11:30 чамасында айдоочу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны өтө катуу ылдамдык менен айдап, рульга ээ боло албай калган. Машина жолдон чыгып, ала салып кеткен. Жол кырсыгынан кесепетинен айдоочу мүрт кетип, жанында отурган жүргүнчүсү ооруканада көз жумган. Видеодон айдоочу машинаны саатына 240 чакырым ылдамдык менен айдап бара жатканын көрүүгө болот. Жанында отурган жүргүнчү видеого тартып, жарышам дегендер болсо Баткенге келгиле деп оозун жыйганча кырсыкка кириптер болушкан. Урматтуу айдоочулар, адам жаны аманат. Өзүңүздөрдүн жана жакындарыңыздардын коопсуздугу үчүн жол эрежесин так сактап, ылдамдыкты чегинен ашырбай айдаңыздар деп эскертти жол милициясы.